Адахан Мадумаровка чыккынчылык беренесинен сырткары дагы бир айып коюла баштады. Ушул дем алыш күнү Мадумаровду Ички иштер министрлигине алып келишип, 6 саат сурак алышып, кайра УКМКнын абагына алып кетишкени кабарланган. Мадумаровка экинчи айып Чыңгыз Абдумомунов деген кишинин арызынын негизинде коюлуп жатканы ачыкталды. Соңку мезгилдерде бул киши бийликти колдоп, Мадумаровка каршы ар кандай сөздөрдү айтып келе жаткан болчу. Жакында эле өзүнүн видео кайрылууларынын биринде ал 2015 жылкы шайлоодо бүтүн Кыргызстанга бир талапкерди киргизип, ал киши талапкер катары шайлоого $50.000 бергенин айтып, депутат болбой калгандан кийин акчаны өндүрүү үчүн Мадумаровдун үстүнөн арыз жазганын билдирген. Кей киши нары чурка, бери чурка анан мага келди, сен гарант болгонсуң деп. Анан эми ар кандай нерсе болду. Акчасын мен төлөп бердим өз жанымдан, ошо мен гарант. Арадан 8 жыл өткөндөн кийин ананда шайлоого деп берген акчасын доолаганы кандай? Мадумаров бул айыптоону четке кагып, акчасын албаганын айтып жатканын анын адвокаты билдирди. Ички иштер министрлигинде экөөнү беттештирүү болгонун ачыктаган. Заявитель просит сейчас, чтобы вернули ему деньги, которые он за кого-то вручился как посредником, за кандидат в депутат. И те якобы с него требуют. Вот такая вот ситуация. То есть 8 лет спустя заявитель заявляет, что якобы давал деньги. Вот и все, коротко. Протоколго байланыштуу Мадумаровка коюлган мамлекеттик чыккынчылык беренеси башынан эле туура эмес коюлган. Анткени ал юридикалык жактан алганда ийгилиги жок иштеп, бир катар мыйзам таануучулар Мадумаров камалган деп эле айтып чыгышкан. Анткени ал кол койгон протокол эч кандай юридикалык күчкө ээ эмес. Зордоп ээ кылган күндө деле ал биринчиден Курманбек Бакиевдин тапшырмасы менен коюлган. Экинчиден эч кимге жер өтүп кеткен эмес. Үчүнчүдөн эгер кылмыш болгон күндө дагы мөөнөтү өтүп кеткен иш. Ошондон улам эгер протокол иши акырына чыкпай калса, Мадумаровду камакта калтыруунун башка варианты катары жогорудагы кишинин арызы боюнча дагы бир кылмыш иши токулуп жатса керек деген ой келет.